Жаз алды менен жамгыр жаап, сел каптаган кезде Барпа айыл аймагынын Жаркыштак айылынын өнгү участкасындагы турак үйлөргө дагы арыктан ашкан суулар кирип, элди түйүшкө салып келчү. Быйыл элдин күткөн тилектери ишке ашып, сел канал тазаланууда. Ындыгында коркуп жашайт элек. Бул арык толуп, ашып, мына үйлөрдөн бери басып кетет эле. Мына полный басат эле. Ал 22-жылдары ошондой болчу эле. Рахмат ушу өкмөткө, ушу келип, муну МЧС келип алдын ала казып, элдин эмесин ойлоп, казып иш берип атат. Жакшы. Бул сел каналдын жалпы узундугу 2,5 километрди түзөт. Тоо борунан түшкөн суу агындылары ушул канал аркылуу агып чыгат. Андыктан анын ичин тазалоо башкы максаттардан болчу. Былтыркы жылда суу жеп кеткен дал ушул көпүрөнү дагы ашар жол аркылуу бүткөрүп алышкан. 250 метр жери тазаланып атат бүгүнкү күндө. Мына көрүнгөн жерден нар жагы ылдыйга түшүп кетет. Мындан жогору жагы она үйлөргө чейин бар тазаланат. Бул жерден кооптуулук менен мына көпүрөдөн тосулуп калып ашып кеткен болсо, мына жакта бир 150дей үй бар. Ошол үйлөрдө суу каптап кетүү коркунучу жаралат да. Белгилүү болгондой, мындан 3 жыл мурда Барпа айыл аймагында нөшүрүлүп жааган жамгырдан улам айрым айылдарына сел кирип, карапайым элге көйгөй жаралган. Ошол себептен алдын алуу багытында ушул сыяктуу тазалоо жумуштары колго алынууда. 2025-жыл жаз мезгили башталганына байланыштуу бардык сел канал арыктары тазалоо иштери башталды. Бул жерде жүрүп жаткан иш Кызыл Ай коому тарабынан күйүүчү май бизге жардам катары бөлүнүп берилип, айыл өкмөттөн техниканын акча каражатын бөлүнүп, бүгүнкү күндө азыр сел канал тазалоо иштери жүрүп жатат. Бул жазгы тазалоо иштерине жана жазында жаан-чачын алдын алуу, жарандарды сел сууларынан сактоо максатында жүрүлүп жаткан иштер. Кошумчалай кетсек, бүгүнкү күндө Барпа айыл аймагында 29 айыл орун алса, аларда жалпы 58 000 калк жашайт. Ал эми сел каналдардын саны болсо 10го чукул экендигин адистер белгилешет. Нара Жапарова, Манас Назаров, Созак району.